Bismillahirrahmanirrahim. Өте райымды жана мейірімді Алланың ысмымен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хурматтуу мусулмандар. Риядус Солихин китебинен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси окулуп берилет. Абу Саид ал-Худри разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: Чындыгында бул дүйнө өтө таттуу, өзгө сүйкүм. Алла Таала силерди өзүнүн бул дүйнөдөгү өкүлү кылып койгон. Ал кандай амал кылып жатканыңарды карап турат. Андыктан жалган дүйнөнүн жана аял затынын азгырыгынан сак болгула. Анткени Исраил урпактарынын башына келген баленин башкы себепкери аялдар болгон. Ушул хадистерди угуп коюш эле эмес. Ушул нерсеге Аллах Таалам амал кылышка